Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Жапаров Токаевке телефон чалды. Анын Казакстанга барышы болжолдонууда. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мамлекет башчы Садыр Жапаров менен телефон аркылуу баарлашты. Сүйлөшүү Кыргыз тараптын демилгеси менен ишке ашканын Спутник Казакстан агенттиги жазды. Алдыда боло турчу жогорку деңгээлдеги жолугушуулардын графиги, анын ичинде Кыргыз лидеринин Казакстанга сапарына даярдыктар каралды деп жазылган маалыматта. Токаев Жапаровдун инаугурациясы ийгиликтүү өткөнүн белгилеп, аны президент болушу менен дагы бир жолу куттуктап, ийгиликтерди каалаган. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташууну жаңы деңгээлге көтөрүү тууралуу кеп кылып, казак-кыргыз элинин достук мамилеси жана стратегиялык өнөктөштүк уланаарын белгилешкен. Жапаровдун бул жолду иш сапарынын так убактысы белгисиз. Буга чейин мамлекет башчы Садыр Жапаров биринчи расмий иш сапарын Россияга жасоону пландап жатканы айтылган. Жаркынай аянчы. Кийинки президент Адахан Мадумаров болот. Коомдо кызыктуу фигуранттын бири болгон Адахан Мадумаровдун кийинки кадамдары көпчүлүккө кызыктуу болсо керек. Анда буга чейин Аргумент KG сайтына 2 шайлоону тең 2 ай мурун жипке тизген шуруудай кылып айтып берген Жаркынай аянчыга кайрылып сурообузга жооп алдык. Президентке талапкерлигин койгондордун жарымы бийликке ооп кетти. Ал эми ага каршы чыккандарга кылмыш иши ачылып жатат. Азыр Мадумаров ортодо турат. Бул адам кызматка келеби же? Мадумаров азырынча унчукпай турат. Кызматтар сунушталат, бирок ал киши кызматка барбайт. Кийинки президенттик шайлоого катуу даярдык көрүп жатат. Өзү көксөгөн кызматка жетүүгө максат коюп алган. Өзүнүн командасы менен келүүгө аракет кылат. Азырынча кийинки президент ким боло турганын жашыруун кыла турайын. Элдин көңүлүн иренжитким келбейт. Өмүрбек Текебаев саясий куугунтук уланып жатат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мурдагы баш прокурор Аида Салянованын сот иши боюнча комментарий берип, ага карата саясий куугунтук уланып жатканын билдирди. Салянованы айыптоо логикага да сыйбайт. Атамбаевдин убагында саясий куугунтук болгон. Бүгүн Атамбаев анын көчүн уланткан Жээнбеков да жок. Эмне үчүн саясий куугунтуктоолордун негизгилеринин бири болгон Аида Салянованын иши кайра каралбайт? Эмне үчүн кээ бир саясатчылардын ишин жарым саатта караган жогорку сот Салянованын ишин кайра карагандан баш тартып олтурат? Бул бүгүнкү сот системасы оңоло элек экенинен кабар берет дейт ал. Алмазбек Бейшеналиев Садыр Жапаров мага ишеним көрсөтүп, иштериме ыраазы экенин айтты. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Алмазбек Бейшеналиев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасында аны кызматтан алганы жатат деген маалыматка комментарий берди. Кечээ социалдык тармактарда менин кызматтан алынарым тууралуу маалыматтар тарады. Азыр расмий тараптан колдоо бар. Жаңы шайланган президент мага ишеним көрсөтүп, аткарган иштерим боюнча ыраазы экенин айтты. Коомчулуктун мага болгон колдоосу менин мындан аркы иштериме дем күч берип, ошол эле учурда эл алдындагы жоопкерчилигимди күчөттү. Ар бириңиздердин колдооңуздарга ыраазычылык билдирем. Жакын аралыкта министрликтен реформалык кадамдары тууралуу иш мерчемдерибизди жарыялап, коомчулуктун жана президенттин, жогорку кеңештин, өкмөттүн колдоосу менен ишке ашырууну баштайбыз, деди ал. Марлен Маматалиев Ош шаарына мэр болот. Жогорку кеңештин Республика Ата журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев Ош шаарына мэр болушу күтүлүүдө. Бул тууралуу биздин редакцияга өздүк булактар билдирди. Маалыматка таянсак, Ош шаардык кеңештин шайлоосу өткөндөн кийин шаар мэри алмашат. Анда Марлен Маматалиевдин талапкерлиги каралат. Эске салсак, Марлен Маматалиев 2018-жылы депутаттык мандат алган. 2020-жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен барган. Улукбек Марипов Токтогазиевдин ордуна айыл чарба тармагын мыкты билген жаңы министр келет. Депутат Бактыбек Турускулов айыл чарба министрлиги тууралуу суроо берди. Айыл чарба тармагында эң көп адам иштейт. 5,5 миңге жакын адам иштейт экен. Департаменттерде көп. Айыл чарба министрлиги статистикалык комитет болуп калды дегендер бар, деди ал. Улукбек Марипов: кээ бир адамдар айыл чарба министрлигин жоюш керек дептир. Биз макул эмеспиз. Кыргыз өлкөсү агрардык мамлекет. Ал эми бул тармакка мыкты иштей турган министр келет. Аны жакында билесиздер, деди ал. Курсан Асановдун Уурабалдагы аялын ооруканадан кууп жиберишти. Генерал Курсан Асановдун жубайын ооруканадан дарыланып жаткан жеринен чыгарып салышкан. Бул тууралуу анын балдары Instagram баракчасынын сторисине чыгарышты. Асановдун кызы Нуризанын айтуусунда, учурда апасынын абалы оор. Кан басымы жогору экенине карабай, дарыланып жаткан жеринен ооруканадан чыгарып салышкан. Апасынын ден соолугунан кабатыр болгон балдары инсульт алган бейтаптарды дарылачу жеке клиникаларды издеп жатышкан. Эскерте кетсек, буга чейин Асановдун жубайын кылмыш ишине кириптер деп УКМКнын сурак учурунда эс үчүн жоготуп ооруканага түшкөн.
Камчыбек Ташиев Анаркулов тууралуу тергөө иштерине биздин жылуу мамилебиз тоскоолдук кылбайт. Биз көп жылдан бери таанышпыз. Бир топ кыйынчылыктарды бирге баштан өткөрдүк. Мен аны жалаң гана жакшы жагынан билчү элем. Анын жакында кармалышы, мыйзамсыз кадамга барышы коомчулуктун ар бир жарандын бийликке болгон ишенимин азайтууга өлгөтсөт. Бирок кандай болбосун коррупциялык ишке аралашканына далил болсо, анда ал мыйзам алдында жооп берет. Тергөө иштерине биздин жылуу мамилебиз тоскоолдук кылбайт. Дагы бир жолу баса белгилегим келет. Эгер мыйзамды бузган болсо, улутуна, иштеген кызматына, тууганчылыкка, социалдык статусуна карабастан кылмыш жоопкерчилигине тартылат деп билдирген. Премьерликке талапкер Марипов. Өкмөттүн курамы 22ден 16га чейин кыскарат. Өкмөттүн курамы 22ден 16га чейин кыскарат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин коалиция көпчүлүгүнүн жыйынында премьер-министрлик кызматка талапкер Улукбек Марипов билдирди. Марипов премьерлик кызматка келсе, өкмөткө баш ийген бардык мамлекеттик органдарды, фонддорду жана ведомстволорду реформалоо пландаштырылып жаткандыгын белгиледи. Сиздер менин талапкерлигимди колдосоңуздар, анда бүгүн Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытовго өкмөттүн курамын жана түзүмүн расмий көрсөтүүнү пландап жатам дейт. Сүйүн Өмүрзаковдун прокурор инеси 20 миллион сом төлөп үй камагына чыкты. Көмүр кенин басып алууга шектелип кармалган Ош облустук прокуратурасынын прокурору Улукбек Өмүрзаков үй камагына чыкты. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, тиешелүү чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алган. Тергөөнүн жүрүшүндө Өмүрзаков жана аны менен бирге кармалгандар жол чырак көмүр кенинде мыйзамсыз көмүр казып келишкени аныкталган. 30 январда тергөө менен кызматташкандыгы жана мамлекетке келтирилген 20 миллион сомдук чыгымды төлөп бергендиги үчүн Өмүрзаковго үй камагына алуу боюнча баш коргоо чарасы тандалды деп жазылат маалыматта. Прокурор өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы да айтылды. Белгилей кетсек, Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган энеси Улукбек Өмүрзаков өткөн жылдын ноябрь айында кармалган. Акылбек Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттары айлык алып жатышат. Бул маалыматты парламенттин депутаттары Дастан Бекешев, Акылбек Жапаров расташты. Жапаровдун сөзүнө караганда, эл өкүлдөрүн айлык бербей иштетүү тууралуу токтом эмгек кодексине каршы келери белгилүү болду. Бир топ депутаттар айлыгын Жогорку Кеңештин ремонтуна, компьютер алууга берип келатат. Бир тобу алып атса керек. Эмгек кодекси боюнча биздин токтом өтпөйт экен. Ошондуктан ар бир киши бухгалтерияга барып, кол коюп, айлыгын тигил же бул ишке жумшаса болот. Биз да революция кылганбыз. Биригип алып, бир иштерди сайбыз деп адамдар келгенден мен январь айынын айлыгын аларга берейин дегем. Мен айлык ала элекмин, деди Жапаров. Кудрет Тайчабаров, урматтуу Садыр Нуркожоевич, көпчүлүктүн өтүнүчү 2 жаш министрди кызматында коюңуз. Коомдо кайрадан кызмат жетекчилерин алмаштыруу болмоюнча ар түрдүү талкуулар жаралып жаткан учур. Алардын бири Facebook баракчасында активдүү талкуу жаратып келген. Кудрет Тайчабаровдун посту болуп саналат. Өзгөртүүсүз берүүнү туура көрдүк. Мага бир нече адам жазып чалды. Садыр абаң айтып кой. Алмаз Бешналиев менен Тилек Токтогазиевди ордунан жылдырса, эшек ылайдан өткөнчө эле элди соороткону билинип калат дешти. Чынында бул жаш министрлер ошол ызы-чуу күндөрү көпчүлүктүн сунушу менен коюлган. Аларды Садыр Нуркожоевич жакшы деле таанычу эмес, бирок булар берилген мөөнөттө өз дараметин көрсөтө алышты. Кыска убакытта көзгө көрүнөр иш жасаш кыйын, бирок жылыш кадимкидей байкалып турат. Алардын ордуна сунушталган адамдар аты-жыты белгисиз инсандар экен. Бир нерсени айтып коеюн. Колунан жумуш келчү адамды эч болбосо эл тааныйт. Анан пенсияга жакындап калгандарды коюп, кайрадан жаштардын үмүтүнө суу себүү 79%ды 49га түшүрө коет. Алмаз Бешналиевди акыркы жолукканда 01 жакшы мактап, эл үчүн иштеп бер деген сыяктуу сөздөрүн айткан экен. Кече Ак үйдөн бирөө чалып, КНУга ректор болбойсуңбу деп атыптыр. Президентке билдирбей бирөөлөр жылдырып атабы же 01 в курсе экенин билбейм. Эгер Садыр Нуркожоевич менин сөзүмдү укса, айтат элем, тийбей эле койгонуңуздар оң деп. Тилекке каршы Ташиевке да Жапаровго да азыр жазылган каттар жоопсуз калган. Андыктан бул пост ар жак бул жак аркылуу жетишине көзүм жетет. Ошого президенттен ушул 2 министрге мүмкүнчүлүк берүүнү мага жазган элдердин атынан суранып кетем. Мен кызматта отурам. Президентке акыл үйрөтүп же сунуш берип жаман көрүнүп кызматымдан айрылып калбайын деген адам эмесмин. Жумуштан алып койсо, кайра эле карапайым адамдардай тиричилигибизди өткөрө беребиз. Адамдын ырыскысы өлгөндө гана түгөнөт. Бирок калыс сөз айта албай элдин арасында жүргөндөн Кудай сактасын. Жапаровдун заманы да өтөт. Ошондо Кыргызстанда баш көтөрүп жашагыдай бололу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, көпчүлүктүн өтүнүчүн эске алып, 2 жаш министрди кызматынан жылдырбай эле койсоңуздар. Булар мыкты иштесе, ийгилиги сизге эле аброй алып келет. Булар начар иштесе, мына силер сунуш кылгандар кыйратпай койду деп жооп бересиз. Бирок алардын ордуна барчуларды эл биринчи күндөн баштап сындап турарын эске алып коюңуз.
20 жыл иштедим, баарыбыз бир жерге барабыз. Марипов принциптерин айтты. Мен мамлекеттик кызматта 20 жыл иштедим. Ошол эле учурда бир дагы саясий партияга мүчө болгон эмесмин. Бул тууралуу премьер-министрликке талапкер Улукбек Марипов билдирди. Өкмөт башчылыгына талапкер бул үчүн мамлекетке карыз экенин айтып, өмүрүнүн аягына чейин тикесинен тик туруп иштеп берүү принцибин кармана турганын билдирди. Мен мамлекетке ушунчалык карызмын деп эсептейм. Себеби мага 20 жыл инвестиция кылды. Мамлекетке өмүрүмдүн аягына чейин тикемден тик туруп кызмат кылышым керек. Эч ким бул дүйнөдөн эч нерсени көтөрүп кете албайт. Баарыбыз бир жерге барабыз. Ошону унутпашыбыз керек. Менде принцип ушундай, деди Марипов. Тилек Токтогазиев менен Элвира Суробалдиева кызматтан алынат. Элвира Суробалдиева менен Тилек Токтогазиев кызмат ордун бошото турган күн жетип калды. Бул тууралуу 24 KG маалымат агенттигине жогорку кеңештен булактар билдирди. Алардын маалыматында департамент президенттин алдында түзүлөрү такталды. Парламент ошондой эле министрлер кабинетинин жаңы түзүмүндө бир гана биринчи вице-премьер-министр болот деп билдирди. Өкмөт башчысынын социалдык жана экономикалык маселелер боюнча орун басарлары жоюлду. Жаңыланган курамга Элвира Суробалдиева жана Токтогазиев учурдагы курам кирбейт. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.